Так, муну сиденье алды аркага иштебей калган. Азыр ушуну баштадык, ремонтун эң алгач эмнеде саморез бар. Ушул саморез чечебиз. Саморездин ушул үйгө калтырабыз. Кеттик. Алдына. Бул алды арка жылат, муну жылбайт да. Муну пластик. Şu beri gözü çıkan nerede mындай piston сыяктуу да калганы. Саморез чечилгенден кийин анан кийин мына түгүндө мындай мына темир турбайбы? Темирге клипстер кийет да. Мыналар мынакка кийет. Ошону бир саморез чечип акырын тартасыңар и мына кнопкасын басасыңар. Кнопка көптөн бери чыга элек да, абайлап чирип калган дегендей. Өзү негизи любой эле металл нерсе өмүрү кыска да. Какой-то бир 5 жылдан өткөндөн кийин уже назиктешип баштайт да. Сынып калышы мүмкүн. Чыгардык. Ремонтко кеттик эми. Башталган. Ошо башталган бойдон турабы? Машалла. Так, муну кнопкаларды үйдө көздөй көтөрөсүңөр бир аз. Мындай кийет да, мына турат го мына. Типа пистон сыяктуу да. Ошону отвертка салып эле кичине үйдө көтөрсөңөр чочубай эле көтөрөр эле. Оңой эле. Так, пластикти алдык. Мындай ланцет алып алсаңар, ланцет жакшы болот ушундайларга. Ланцет канча турат билбейм, зубнойлор магазини бар өзүнүн. Ошол жерге барсаңар, ланцет, пинцет баардыгы бар ошол жактачы. Так, биздики бузулган, мунун арт жагы бузулган. Бул жагы иштейт, калгандары иштейт, ошондо ошону байкап чыгарат. Именно биздики мына бузулган да. Ошондо артта кайсы тырс дейт. Мына ушул. Так, буну ачканда бизге эми керек болот. Так, азыр көрсөтөм. Бул жактарын сындырбай чыгарасыңар. Мына караңыздар. Мына нары көздөй кийип турбайбы? Мына крючокторчу. Ушу крючокторду эгерде жакшылап көтөрүп туруп, анан кийин көтөрбөсөңөр, мына сынып кетет да кулагы. Анан кийин кнопка кармабай калат. Көрдүңүздөр, мынакта 2 бут, мынакта 1 бут. Адашпайсыңар деле, коркпой эле чыгара бересиңер. Мындай кылып. Болду. Чыкты, караңыздар. Эми самый тонкий мына ушул жерде. Муну алабыз. Мындай столдун бетинде чачканыңар жакшы. Эмнеге дегенде, бул жерде мына 2 пружинасы бар. Плюс 2 шарик турат, көрдүңүздөрбү? 2 шарик ошол жоголуп кетет да, түшүп кетсе. Көзгө мелочь, көзгө көрүнбөйт. Ошону жоготуп алсаңар, анга ылайыктуу шарик жок да. Контакт, короче, проблема. Бизде мынакей, мына жерде нагар болуп калат. Ушул жер нагар болот дагы, жетпей калат. Мына контакт мына нагар болуп калат. Тоже мына жерде нагар болуп калат. Ушул жерлерди тазалайбыз. Эми ал жерге эме кирбейт да, наждак. Өткүрүрөөк эле бир нерсе менен ушунун бетин таза кылып тазалайбыз. Салып атканда дагы бир секрет бар. Ушул жерде мани беребиз. Ошо менен буюрса иштейт да. Дагы кандайдыр бир убакытка чейин. Негизи буларда больной. Мен бул уже көп жасайм да ушундай нерсени. Платанын ичинде көбү серигет. Оңой эле ичин чочубай эле ача берилди. Турат мына контакт. Аркасында контакт эмеге жооп берет да. Минусовойгочу. Ошон үчүн артындагы контакттарды тазалаш керек. Бул жерде контакт минусовойго жооп берет.
Бул жерде контакт плюсойго жооп берет. Ошо минусовойун деле плюсовойун деле тазалаш керек. Камерада анча байкалбайт экен, бирок жакшылап тазалабасаңар, ушунча ачып жапканыңар пайда бербей калат да. Ошон үчүн зерикпегиле. Контакттар тазаланып бүттү. Эми бул жагын тазалайбыз. Бул жагын тазалаганда өгө алып аласыңар. Мындай кичинекей өгүлөр бар. Ушу өгө менен бул жерин жегизип, тегиз кылып, бул жерде кара дакты көрдүңөр, кара точканы. Ушуну кетиресиңер да. Кара так кеткенге чейин өгөлөсүңөр. Эки капталы менен бирдей болуп калат. Эки капталы менен бирдей болуп калганда анан кийин бардык жерге контакт тиет да. Таптакыр болбой баратса тазалайсыңар. Бул жагында плюсовой контакт тазалайсыңар. Тош, мына жакта тазалайсыңар. Мына жакта тазалайсыңар. Оу. Бендексин чач. Бендексин чыгар. Эсине бер. О бендекс. Тиги вытягивающийди тазалайдың. Эми карагыла. Дагы бир фишка. Муну карагыла, жерге койгондо, жерге койсоңор, то есть мындайынан койгондо мынакей. Көрдүңөрбү? Мына байкалат да, боковойна жакын тарсаң. Мына бир жагы мына качеля сыяктуу болуп атпайбы? Ушуну бир аз биз дагы ийип коебуз, түзөп коебуз. Мисалы мына именно белине коебуз. Контактты жагы жакшыраак кылыш үчүн. Бир аз качелясы калса болот. Бир аз басып коебуз. Бизге ошол керек да, мынакей. Так. Экинчи контакты да мынакей. Мындай карасаңар, мында отурабы? Ушуну бир азга басып коебуз. Өтө аз болуп калбаш керек. Өтө аз болуп калса да маселе жаралат да. Кайра жыябыз. Кайра жыйганда татаал эчтеке жок. Так салабыз. Өзү бири-бирин башкача форматта түшпөйт. Анан көбүндө муну ачканда литол кылып салат ичин. Литол кылыштын деле кереги жок. Анан мындай иштергечи. Мына жаш экен, резина турат го. Короче, 1,5 миңби ушундай турат. Алып алсаңар. Сумда 6-этажда бар. Чыкканда эле оң жакта атын унутуп атам. Ошо байке сатат ушундай. Телефондо инструмент саткан жерлердечи.